Соңку 22 жылда өкмөт чет элдик уюмдардан кредит менен гранттарды алуу боюнча 300дөн ашуун макулдашууларга кол коюп, ал 4 миллиард доллардан ашуун каражатты түзгөн. Анын ичинен 1 миллиарды гранттар. Акчалардын эң көп бөлүгү жолдорду курууга жана энергетика тармагына жумшалган. Бирок бүгүнкү күндө эки тармакта тең оңолуу байкалбайт. Тескерисинче энергетика сазга батты. Ал эми жолдордун тешигин бүтөгөнүбүз бүтөгөн. Мындай көрүнүштөргө күбө болгон экономисттер бөлүнгөн гранттар максатсыз пайдаланылып жатат деген ишеничте. 24 миллиона долларов. Азыр чет элдик уюмдар 24 миллион доллар каражатты энергетика секторун колдоо үчүн сунуштап жатышат. Бул биздин элге пайда алып келеби деген суроо турат. Себеби анын артынан биздин энергетика түзүмүнүн шарттары өзгөрүлөт. Алардын талаптарынын бири энергетикалык тарифтерди жогорулатуу экен. Бул учурда алар элдин макулдоогун сурап да коюшкан жок. Мындай жардамдарды алуу менен биз өлкөнү карызга белчесинен батырып жатабыз. Бул келечекте кийинки муунун капчыгына кол салгандыкка жатат. Мунун артында каарыларыбыз пенсия албай калышат. Тарифтер өзгөрөт. Каражаттын жетишсиздигинен биздин аткаминерлер бөлүнгөн каражатты ылгабай ала беришкен. Алардын шарттарына көңүл бурган эмес. Ири суммадагы акча берген чет элдик уюмдардын өз шарттары бар. Алсак кайтарымсыз грант берилди деп жалпы жонунан айтылганы менен каражаттын көпчүлүк бөлүгү кредит түрүндө берилет. Мындай жол менен бөлүнгөн каражаттан бизге пайда түшөрү күмөн. Например, Всемирный банк. Гранттарды толугу менен кайтарымсыз алуу дээрлик мүмкүн эмес. Эл аралык уюмдардын көпчүлүгү каражаттын жарымын грант түрүндө берсе, көпчүлүк бөлүгүн насыя катары берет. Алсак бүткүл дүйнөлүк банк берген каражаттардын 45% гана грант, ал эми 55% насыя. Бул банктан алган каражаттын жалпы суммасы 1 миллиард 393 миллион долларды түзөт. Азия өнүктүрүү банкы дагы каражатты ушундай эле шартта берет. Ушундай катаал шарттар менен алынган каражат да толугу менен бюджетке келип түшпөйт. Каржы министрлигинин маалыматы боюнча акчанын дээрлик 10-15% консультациялык кызматтарга кетет. Бул кызматты албетте каражат бөлүп берген тарап аткарат да, акчанын көбүн өздөрү алып коет. Андан тышкары кофе брейк, тренингтерди уюштурууга өзүнчө каражат бөлүнөт. Өлкө болсо карызга белчесинен бата берет. Эч ким эч качан кыргыз өнүгүп бутуна туруп кетсин, анан рынокто бизге конкурент болсун деген ойлогон киши жок. Мисалы, картошканы жакшы өстүргүлөсө, Голландиянын үрөнүн алып келип, жакшы тракторун алып келип, 100 гектар жерге өстүрүп, мына эми мындан ары үйрөндүңөр, ушул жерден үйрөнгүлө дейт да. Алар болсо ушу Голландиянын картошкасын алып келиш керек деп бизге айта берет да. Кагаз жүзүндө айта берет, андан пайда жок. Анан тракторун дагы ала келген жок. Химикаттарын беркилеринде үйрөтпөйт. Мунун баарын теория катары эле бизге окуй берген да. Депутаттар бөлүнгөн каражаттын кумга синген суудай жок болуп кетип жатканына таң калып, бул боюнча өкмөттүн парламентте маалымат беришин талап кылып келишет. Бирок Каржы министрлиги тарабынан оңгулуктуу жооп болбогондуктан министрдин гранттарды тейлеген орун басары Мирлан Байгончоковду отставкага кетирүү керек деп чыгышты. Мээрим Ташыбекова, Эрлан Кемелбеков, НТС.